Өлкө аймагы боюнча кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган УТРКнын телевизиот программасы назарыңыздарда. Бул чыгарылышта жол коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкек жана Чүй облусунун аймагында рейдтик иш-чарага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Булак түстөгү унаа инспекторлор тарабынан токтотулду. Унаа мамлекеттик кызматка тийиштүү болгондугу себеп болду. Анткени мамлекеттик унааны белгилүү гана сааттарда жумуш үчүн айдоого уруксат. Ал эми түн жарымына чейин айдап жүрүү мамлекеттин унаасын жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуу деген сөз. Унаа Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине таандык экендигин айдоочу өзү билдирди. Место работы так, водить, место работы. Построить. Унааны инспекторлор токтоткондо айдоочудан дароо спирт ичимдиги аралыктан келип турган. Андыктан аны наркология бөлүмүнө алып барып, мас соосун тактоо керек. Рейд учурунда 7-апрель Акмоё көчөсүнөн Kia автоунаалы өргүсү токтотулган. Айдоочу оозуна спирт ичимдиги жыттанган. Келип текшерилген учурда айдоочу мас болуп чыкты. Мастан состоянияга коюлду. Ой, телевизорду тартып атат бу жерде. Отуруп Бул айдоочу биз барган учурда инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп жаткан. Аны инспекторлор тосуп токтоткон учурда ал баш ийбестик кылып, спирт ичимдиги андан аралыктан жыттанып жатса дагы наркология бөлүмүнө баруудан баш тарткан. Басча мен келем. Карабай телевизор тартылды. Жок, мен андайга вообще эме деп элем. Ты это. Ты можешь ли? Жо, я тебя не трогаю, что ты меня трогаешь? Журналист, мен тийбейлим. Анда отуруп жүрүң. Мен тийбейлим. Не надо на лицо снимать, да, деди. Келип калды. На. Алымайды. Иметь предмет. Вот. Байкер негізі, давайте без вот этого, да? Насчет личного, насчет вашего вопроса я отвечу. Айдоочу мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү наркология бөлүмүнөн аныкталды. Мыйзам чегинде унаасы айып короосуна токтотулуп, өзүнө чаралар колдонулду. Айдоочу айымды наркологиялык текшерүүдөн өткөрүп жатканда, башка да айдоочу текшерүүдөн өтүп жаткан. Бирок бул жайга белгисиз адам келип, инспекторлор менен биздин чыгармачыл топтун ишине кийлигише баштады. Пара сунуштоодат. Пара сунуштоодат. Пара сунуштоодат. Мындан соң инспекторлор айдоочунун унаасын айып короосуна коюп, өз милдеттерин аткарып жатканда, айып токтотуучу жайына жогорудагы эле жаран келип, мени сабадыңар, бейтапканага барам, арызданам деген сыяктуу сөздөрдү айтып баштады. Сен көргөн жоксуң, да, разговор жок. Мен сабадым, жаш бала. Оформипти? Мына монда тытты, могу форманы айрыды азыр. Сасыкты көрө элек экенсиң сен. Не, милиция болсом эле сасык дей бересиңби байке? Мен билип турам. Милиция болсом эле сасык дей бересиңби? Мына кылганыңарчы. Мен кылган жок, сен өзүң кылдың азыр келип алсың. Мына бүт видео фиксация болуп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул адамдын бети башы соо, таза. Бирок бир аз убакыттан кийин эле тырмагын сындыра калып, канын бетине шуап, мына мени сабадыңар деп доомат коюп кирди. Тартып атпаймынбы? Тартып атам? Ке чаппайсыңбы кел? Ке чап. Сиз дагы урган туа эмес, бекитмесиң. Качан мен сени чаптым? Качан чаптым мен сени? Качан чаптым мен сени? Качан чаптым? Сен уруп атпайсың. Качан мен сени чаптым? Качып муну бетин кууп салдым. Качан мен сени чаптым мен? Жана кеп чапар. Качан чаптым мен сени? Свидетель бар, урганыңыз. Свидетелиң өзүм аз. Здорово. Конечно. Çalış müzik. Подожди. Не, урод, есть в крови, вот избил человек меня, представь. Бетин канын кылбайсың. Ты слушай, я тебе говорю. Ты кто такой, гаишник? Баса, бул жарандын үстүнөн Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына биздин чыгармачыл топ арыз жазды. Себеби ал камера иштебей турган кезде унаада отурган биздин операторду сабап кеткен. Өздүк маалыматтарга караганда бул жаран ички иштер министрлигинде мурда иштеп, азыр пенсия курагында. Мындан аркы иш аракеттердин бардыгын тергөө амалдары аныктайт.
Жол эрежелерин сактабай ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Өткөн жума, ишемби күндөрү Бишкек шаарында жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлерине 102 номерине түшкөн чакырык боюнча Рыскулов көчөсүндө болжол менен түнкү саат 1 чамасында спирт ичимдигин ичип, унаа менен жол эрежесин бузган айдоочу тууралуу маалымат келип түшкөн. Документтериңиз уруксат болбойт. Машинадан чыгып көрүңүз, жүрүңүз. МИДа свидетельствование өтөлү. Каякта документтер? Вообще алган жок, чыгыңыз. Окуяга күбө болгон адамдардын айтуусу боюнча айдоочу мас абалында рулга олтуруп айдап кеткендигин көрүшкөн. Патрулдук милиция унааны издеп, ыкчам түрдө аны токтотушту. Барып турбай барсат. Чыгыңыз. Документтериңизди бербейсиз. Баш ийбейт. Айдоочунун мас же соо экендигин тастыктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, унаасы айып аянтчасына киргизилди. Тийиштүү протоколдор толтурулду. Калабыздагы Профсоюз көчөсүнөн 2 унаа тайгаланып, жол чыракта токтоп турган башка унааны сүзүп алган. Айдоочу күнөөсүн толук моюнуна алганы менен, бирок айдоочулар жеринен келише алган жок. Мына бул жерде светофордо турасыз, келип туруп мындай сизди жылып кетти. Айтсам ушуп тура бересизби? Тараптар жакынкы күндөрү келише албаса, жабыркаган унаанын айдоочусу тийиштүү органдарга арызы менен кайрылса, мыйзам жол берет. Бишкек шаарында унаасына же айдоочуга жазылган айып пулду төлөбөй жүргөндөргө карата рейдтик иш-чара өтүүдө. Урматтуу айдоочу, эгер сиздин унааңызда же өзүңүздүн айдоочулук күбөлүгүңүздө айып пул катталган болсо, аны сөзсүз төлөп коюңуз керек. Антпесе зарыл жумуш менен шашып бара жатсаңыз деле, патрулдук милиция кызматкерлери текшерип калышы ыктымал. Билбестик жоопкерчиликтен куткарбайт дегендей, патрулдук милиция кызматкерлери мыйзам чегинде жумушун гана жазайт. Ал эми бул кара түстөгү унаа кайгыл кызматкерлери тарабынан токтотулду. Айдоочуда 5000 сом айып катталып, аны убагында төлөбөгөндүгү үчүн тийиштүү кагаздар толтурулду. Эмне керек? Өзүңүз машинасы. Эми айтасың да ушундай штрафым бар болчу экен дейсиң. Ал эми бул унаада 27000 сом айып катталган, бирок ушул убакка чейин төлөгөн эмес. Андыктан патрулдук милиция кызматкерлери мыйзам чегинде чара көрүүгө мажбур. 27900 сом. 22 мыйзам бузууну бузуп кетти. Протокол түзөрүз. Түзөрүңүз протокол. Баш ийбей атасың, байке. Дагы берет. Мына төлөгөн там, байке. 2 минут берсең, 2 минут убакыт берсең төлөгөн там. Акчаңыз жок болсо, акчаны түшүрүң, көрбөгүн жаңы. 12000 сом кетеби? 10 миң түтүр. 27000 ге жетеби? Жетпейт болсо, мына төлөп түштү мына байке. Мына караңыз, 27 сом түштү мага азыр. Мен төлөгөн отам. 5-10 минутта төлөп коюм. Бизге эмесин байкамды ордун төлөп койсо отмун. Сиз мага айткан үчүн билдим да. Айдоочуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, унаасы айып аянтчасына жеткирилди.